Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAF Costumes. TAF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Айымдар жана мырзалар, кутмандуу кечиңиздер менен билермандар жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун көрөрмандары 2023 жылдын 8 октябрындагы күзгү сериялардын 3 туру бүгүн ачык деп жарыяланат. Барыңыздарга жакшы маанай каалап, мен бүгүнкү оюнду баштаймын. Телекөрүүчүлөргө каршы бүгүн Ибрагим Топчубаев жетектеген команда Билерман Ордо клубуна келген. Мына ушул команда бүгүн Премьер-лигага чыгуу үчүн экинчи жолу ат салышмакчы. Команданын курамын сизерге тааныштыруу үчүн мен Ордого чакырып баштайм. Демек, бүгүнкү оюнда Чыңгыз Абдрахманов келген, команда мүчөсү. Ишкерлик менен алектенет. Кийинки катышуучубуз Аруке Тазабекова, математик, программист, команданын жаңы мүчөсү. Кийинки катышуучубуз Залкар Аманов, жеке ишкер. Залкар мырза Билерман Ордо оюндарынын аябай активдүү катышуучусу жана көрүүчүсү болуп келген. Ошол учурда суроо берүүчү да болуп келген. Мына бүгүн 4-чү катышуучубуз Дастан Калназаров. Дастан мырза да ишкерден алектенет, команда мүчөсү. Тимурлан Маматов, 5-чи катышуучубуз. Тимурлан да ишкер жана команда капитаны Ибрагим Топчубаев. Мына ушул команда бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы оюн жүргүзмөкчү. Ибрагим мырза, дагы бир жолу кош келипсиздер. Бул экинчи жолку оюн сиздердин командадагы. Премьер-лигага чыгуу далалаты күчтүү экенин билем. Бирок команданын даярдыгы жакшыбы, маанай кандай, оюнга даярсыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, билермандар, урматтуу алып баруучу. Бүгүнкү оюнга башкача толкундонуу менен келдик. Командабызда өтө аракетчил, мындай күчтүү билермандарды чогултуп, ушул оюнда жеңүүгө аракет кылабыз жана жеңебиз деген жакшы ойдобуз. Жана негизи бардык билермандарга, суроо жөнөткөндөргө ыраазычылык билдиребиз дагы бир жолу. Команда ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгер кимде-ким жаңы кошулган болсо, биздин экранда турган директерди, телефондорду алып жазып алыңыздар. YouTube'да биз Билерман Ордо оюндарын жүктөйбүз. YouTube'дан Билерман Ордо деп жазсаңыздар, биздин каналыбыз чыгат. Расмий өнөктөштөрүбүз Адал Тату дайыма жаңы гана продукциялар менен Барбол кондитер фирмасына чоң ыраазычылык билдиребиз. Актив дизайн, полиграфияна жана жарнак борборуна ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле TAF Costumes сиздерге ийгиликтерди каалайт. Команда жана телекөрүүчүлөр 0-0. Биз оюнду баштадык. Биринчи раунд. Команданын курамындагы билермандарды көпчүлүк телекөрүүчүлөр эстеп калышы мүмкүн. Анткени булар буга чейин ойноп жүрүшкөн. Сезимай Райымжан кызы Өзгөн районуна силерге каршы туруу берет. Ошондой эле бүгүн команданын курамында Залкар Аманов отурат. Залкар мырза биринчи жолу Билерман Ордодо расмий түрдө оюнчу катары отурат. Буга чейин бизге телекөрүүчү катары суроолорду берип келген. Залкар мырза, маанай жакшыбы? Маанай жакшы, супер. Бүгүн суроолорду кандай кыйынчылык менен түзүү өзүнчө бир түйшүк, суроолорго жооп берүү өзүнчө бир түйшүк экенин менимче билесиз деп ойлойм. Жон териңиз менен сезесиз, бирок командага салым кошушуңуз керек. Жана биз сизден мыкты оюнду күтөбүз. Сезимай Райымжан кызы аттуу телекөрүүчүнүн суроосуна жебе токтоду жана биз суроосун окуйбуз. Телекөрүүчү ушундай сүрөтү бар экен. Суроого көңүл бурабыз. 2000 жылы
Илон Маск күндөрдүн биринде, кандайдыр бир күндөрдүн биринде безгек оорусу менен ооруп калган 2000-жылы. Жана ал кийинчерээк X бул деген адамды өлтүрөт экен. Мага жакпады ушул нерсе дегенде пикирин айткан. Демек Илон Маск эмненидир назарга тутуп атат. Ал эми Советтер Союзунун курулгандан кийин Эл комиссарлар советинин 1917 жылдын 27 сентябрындагы декрет бул токтомдор, ошол кездеги мыйзамдар, декрет деп, азырда декрет бар. Ошол X'тин ар кандай түрлөрүнө арналган. 1917 жылдын 27 сентябрында декрети ошол X'тин ар кандай түрлөрүнө арналган. Демек, Илон Маскка жакпаган X бул эмне? Жана 1917 жылдын 27 сентябрындагы декретте X'тин ар кандай түрлөрү чыккан экен, жарыя катары. Сиздерге суроо. X бул эмне? Орунун бир түрү. Орунун бир түрү. Эмне эмеспи, прививка эмеспи? Жок, орунун бир түрү. Болушу да мүмкүн. Эми суроодо экинчи бөлүм Түрлөрдү отпайбы, чындыгы түрлөрү. түрлөрү болуп атат. Ошол жерде Прививканын түрлөрү көп да. Кызамык, БЦЖ, наркобек. жок. Эмгек өргүнү мисалы декрет, аялдарга декрет берилет. Отпуск. Дагы эмгек өргүнүн кандай түрлөрү бар? X деп белгилеп атат. Ошол безгек оорусу менен ооруганда бул негизи отпуск алганда мындай ошо болбой жаткан бул адам Отпуск жакпады деп депрессия кылат деген мааниде. Түрлөр дегендечи 17-жылы түрлөр дегендечи бир айлык, бир жылдык эс алуу күндөр ошону узартып чыккан. 1917 жылы СССР ооруганда бул отпускага чыгат. Ленин кабыл алганда ошол Ал Илон Маск безгек оорусу менен ооруп үйүндө эс алууга чыгып калган учурунда бул отпуск деген нерсе үйдө эс алуу. Жакпады. Кеч жакын окудум эле. Бул дем алган эмес Илон Маск вообще. Окуп тура. Түрлөрү жок. Ошондо эс алуу күндөрүнү отпуска деп коелу. Отпуска. Ким жооп берет? Отпуска деп коелу. Аруке. Эми ошол. Жалпы айтасың да? Ибрагим, ким жооп берет? Мына талкуучу бул суроого Аруке Тазабекова эми жооп берсин. Аруке. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, биздин команда менен тапкан жооп бул ошол эс алуу күндөрү же отпуска деп эсептедик. Себеп дегенде бул безгек оорусу менен ооруган адам сөзсүз түрдө отпуска алып үйүндө жатат. Илон Маск бул эмгекчил адам деп баарыбыз эле билебиз. Ошон үчүн бекер үйдө жаткан буга жакпай ошол отпусканы адамды өлтүрөт деп айтыш мүмкүн. Отпусканын кыргызчасы эмне деп айтылат? Өргүү, эмгек өргүүсү. Эмгек өргүүсү. Илон Маск эмгек өргүүгө чыгып алып, безгек менен ооруп калып, бул болбойт экен деп жактырбаган нерсе бул. Чындыгында эле эс алуу жана эмгек өргүүлөрүнүн ар кандай түрлөрү. Эсептин команда өз пайдасына эсепти ачты. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Бул жерде көпчүлүк билермандар, команданын курамы дээрлик баары ишкерлик менен алектенген билермандар. Демек, эмгек өргүүсү боюнча сөз болуп калды. Азыр мен суроону окуп коюп, анан Жахангир Кайнаров Өзбекстан Сырдария облусунан сиздерге каршы суроо берет. Залкар мырза, сиз эмгек өргүүгө негизи мындай чыккансызбы? Же жеке ишкерлерде кандай график жокпу андай? Негизи мен жеке ишкер эмесмин, мен азыр эмгек өргүүдө жүрөм ушул убакта. Эмгек өргүүгө келгем Кыргызстанга, Тагырага. Азыр кайсы жумуштасыз азыр учурда? Азыркы учурда мен отель менеджмент фронт офисте иштейм. Ошол Германияда, Франкфурт на Майне шаарында. Демек сиз учурда Германиядасыз негизи. Ооба. Бирок эмгек өргүү алып Кыргызстанга келдиңиз. Ооба. Бирок сиз Илон Маскка окшоп кандай жактырбай атпайсызбы? Жагып атабы негизи? Мен көптөн бери келек болчумун экениме. Ошондуктан абдан сагындым, абдан жагып атат. Жакшы мүмкүнчүлүк болуптур, э? Ооба. Ийгилик анда көңүлдүү өтсүн. Рахмат. Жана биз кийинки суроону окуйбуз. Сизге эмгек өргүүсү жагабы, Чыңгыз? Эми ишкерлерде эмгек өргүү деген маселе дээрлик жок эсе. Күндүгө эртең менен бул ишкерлик кылып жүргөн адамдардын баардыгы билишет.
күндүк эртең менен сөзсүз түрдө бир кичинекей бир проблеманы чечүү керек деп ойгоносуң. Эмгек эргүү деп атайын бир убакыт бөлбөсөң гана бир жылда бир келчү эмгек эргүү деп күтпөйсүң. Суроого барабыз. Формула 1 деп аталган атайын жарышы бар, авто жарышы бар, билесиздер. Ошол Формула 1-дин эң алдыңкы катышуучулардын бири, жеңүүчүлөрдүн бири Вальтер Боттас деген спортчу өзүнүн келечектеги колуктусун тактап айтканда сууда сүзүүчү Эмилия Пикарайненди колдоп кубатташ үчүн Рио де Жанейрого барган. Жана ошондой эле өзүнүн келечектеги колуктусу менен ушул жерде сүрөткө түшкөн. Сиздерге суроо. Бул эки жубай, же болбосо бул жубайлар келечектеги Рио де Жанейродо кайсы жерде сүрөткө түшүшү мүмкүн? Жана аял бар го Бразилияда. Бирок чөмүлгөндө атат да баягы аялына арнап атат дейм. Сыйыл урматында ошондой кандай болушу мүмкүн? Көл, дарыя, океан. Бассейнде аялы мүмкүн Сүрөткө тартышы мүмкүн, аялы кыскасы алдыңкы орунда келиши мүмкүн дагы, жанагы статуя свободный жанында сүрөткө. Ошол жерде Аялы кубок алыш мүмкүн. Бразилия, Рио де Жанейро деген ошондой. Рио де Жанейродо дагы эмне бар баягындай? Карнавалдар өтөт. Карнавалдар өтөт. Кайсы жерде сүрөткө? Формула бирок эме да Формула 1 деген бул машина гонка жарышы менен суда сүзүп болуп атпайбы? Көкөн байланышып. Бул колдоп келип атат да, биз жерде колдоп келип атат. Демек колдогондо эми ушу менен океандар ойго келди, дарыялар же болбосо бул эме да. Финишке чыккан жерде Футбол, Пеле сыяктуу. Жок, Байланыш жок. жанагы мен эми ал Рио де Жанейро атайын болочоктогу жубайын колдоо үчүн келип атпайбы? Кайсы жерге ошондо? финишке Марекенге келчү жерде сүрөткө түшкөн Статуя свободный Бирок бир жерге кетип атат деген сөз болбоду ошол жерде? Ошол жерде жана биринчи местени алдым деп турган жер эмне деп коет эле? Статуя свободный, ал Америкада статуя свободный эмес, жана Бир аял киши мындай колун мондай болуп турат. Ибрагим мырза. Суал баруучу, бул суроого Залка Романов жооп берип көрсүн. Залка Романов. Булар кайсы жерде сүрөткө түшүшү мүмкүн? Рио де Жанейродо. Эми урматтуу алып баруучу, биз команда менен келишип бизде бир эле вариант чыгып атат. Рио де Жанейро дегенде ошол дүйнөгө белгилүү жанакы статуя свободы сыяктуу. Ошол жерде сүрөткө түшүшү мүмкүн деп ойлоп атабыз. Тактай турган болсок, Иисус Христостун монументи. Ооба. Жооп кабыл алынат. Рио де Жанейро. Бирөөсү формула, бирөөсү сууда сүзүүчү, экөө тең спортчу. Буларды Рио де Жанейрого бириктирген эмне болушу мүмкүн? Болочок колуктуларды бириктирген эмне болушу мүмкүн? Бирок булар ушундай бир оригиналдуу жери тапкан, жана мен экранга коюп атамын. Булар Риодо болгон Олимпиадага барышкан сууда сүзүүчү. Болуп атпайбы мунун колуктусу? Ал жайкы Олимпиадага катышкан жана ошол жерде мына ушул шакекчилер, олимпиадалык шакектер турган жерге барып, экөөсү сүрөткө түшкөн жана ошол жерде шакек тагып, буга мындай бир эмне коет, сезимин билдирген. Демек, Рио де Жанейродо Олимпиада бул 2016 жылы болуп жатат. 1-1 эсеп. Ушуда калтырайлы. 1-1. Команда телевизор көрүүчүлөр бир упай азыр алдырды. 3-чү раунд. Спорттук иш-чара Олимпиада деген бир варианттар келбедиби Залкармыздай? Эч. Жок, негизинен вариант чыккан жок бизде. Ошол карнавал чыкты, эми андан башка чыккан. Рио де Жанейро 2016 болду эле? Ооба, Рио де Жанейро 2016 жайкы олимпиадалар болгон. Мухаммед Али кызы Уулжан Ноокат районунан сиздерге каршы суроо берет. Мен суроосун окуйм. Бул нерсе илим катары мындан 2000 жыл мурда Японияда пайда болгон. Алгач элдер фантастика катары кабыл алышкан аны. Бирок окумуштуулар аны далилдеп, менин жарым шарларын иштетүү үчүн колдонушкан. Учурда дүйнө жүзүндө бул өтө актуалдуу. Кээ бир Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кытайда, Японияда, окуу жайларда бул кадимкидей эле сабак катары окутулат. Предмет, мындайча айтканда. Убакыт кетти.
математиканың бір түрі бар ғой, жаңа қолмен есептеген. Чечение жоқ. Ментальный арифметика. Ментальный арифметика бар ғой, ошол вариант. Андан башка сүрөт тартуу эмеспи? Сүрөт тартуу. Жоқ, майлы, бул мен алашпай турсун сценарий ментал колбасына, да? Так, менталь жоқ, майлы. Дагы варианттар. Неге айтпай атат? Жоқ, майлы, айт, талкылар. Менталь арифметика дагы эмне? Андан башка эмне? Андан башка. Токтолойлук. Башка эмне? Bizde misal mental арифметика атайын предмет милдеттүү түрдө окутулбайт да бизде. Жок, азыр киргизилген. Азыр бүгүнкү күндө киргизилди. Японияда бар деп атпайбы? Японияда бар деп. Жок, башка жерде ол башка Японияда бар. Эгер жок, биз эгер предмет катары киргизилген нерсе турган болсок, мисалы менталдык арифметика чыңыздан чыкты. Чыңыз берсин. Убакыт бүттү, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Чыңгыз Абдрахманов жооп берип көрсүн. Чыңгыз Абдрахмановдон. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен келишип, төмөндөгүдөй ойго токтолдук. Бул илимдин түрү бизге чейин да жетип келди деп айтсак болот. Азыркы учурда бизде окуу жайларда, атайын окуу жайларда, мисалы учебный центрлерде атайын окуу жай болот. Ошол жерлерде окутулуп келатат. Буга чейин бизде бул түшүнүк жокко болгон. Биз окуган мезгилде болгон эмес. Интернет ааламында бул кеңири жайылып келаткан нерсе. Биз ойлойбуз, бул менталдык арифметика биздин илим ааламыга кирип келди. Биздин оюбузча бул суроо берип аткан айымыбыз ошол нерсени айткысы келген. Кыргызстанда деле бул кадырес азыр мектептерде дагы кирип окутулуп калды. Жана бул жерде чындыгында менталдык арифметика жөнүндө сөз болду. Жооп тура. Эки бир эсеп. Меймандар дагы бир упай өзүнүн пайдасына ачты. Талкуунун башында эле менимче Чыңгыз мырзадан бул вариант чыкты. Бирок команда үнөмдөй албады. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү Таев Костюмс. Таев Костюмс, сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Раунд жана сиздерге каршы Костя Герасименко суроо берген, Новочебоксарск, Россия Федерациясы. Урматтуу билермандар, суроого көңүл бурабыз. 1950-жылдары бул 20-кылым жөнүндө сөз болуп жатат. Анимациялык, мультипликациялык киностудияларда бир өзгөрүү болгон. Бул дээрлик баарына мындай бир тиешелүү өзгөрүү болгон 20-кылымдын орто ченинде. Мультфильмдерди даярдоодо аябай көп мээнет талап кылынат чындыгында. Анын сапаты, анимациясы, режиссурасы, башка айтор. Жана ушул чыгымдарды, финансылык чыгымдарды үнөмдөө үчүн киностудиянын жетекчилери акча каражаттарын аябай катуу көзөмөлдөй баштаган. Керек болсо кыскартып баштаган айрым жерлерде. Бул ошол кезде чыгып баштаган Том жана Джерри мультсериалына дагы өзүнүн таасирин тийгизген. Эгерде Том жана Джерри мультфильм сиздер мында көргөн болсоңуздар, жана башка мультфильмдерге тиешелүү акчаларды үнөмдөөнүн натыйжасында мультфильмдер кандай таасирлерге душ болгон? Анын катарында Том жана Джерри бул жерде кантип булар акчаны үнөмдөгөн? Мультфильмге тиешелүү бул жерде эмне жөнүндө сөз кетип жатат? Кетти минута. Каармандар азайткан эмеспи? Жок, каармандар. Дагы. Азайткан. Андан башка. Колдонуучу сүрөт тартуучу бумагаларды азайткан. Ошолорду электрондуруушка мүмкүн. Сүрөттөр ар бир нерсени кыймылдап сүрөткө тап чыгат. Том Жериде кармандардын башы жок, буттан ошол кармандар азайтып жашат. Бирок жерден ол Том Жерде бар го бен. Боёктоодо иштетүү максаты азыраак иштетүү. Неме кылышат да, компьютерден. Ал мезгилде менче ар бир азыр компьютер менен ошол мезгилде ол ар бир сүрөттү парактарга тап чыгат. Кармандар азайтып, кыскартып, түстөрдү азайтыш үчүн. Эки карман эле кылыппы? 2-3 аз карман. Эме ну погоди дедилер. Кармандар азайтып болушу мүмкүн. Кийимдерин жок кылып койгон эмеспи? Кийимдерин? Ооба. Болушу мүмкүн. Жок. Бул жердечи азыр именно ошол эле учурда Том и Джерриге эмне таасирин тийгизген деген нерсеге таяна турган болсокчу, анда Том и Джерриге аналогично мультфильмдер көп чыга баштаган.
Ну погоди, анан дагы. Ну погоди, андан мурун эмес. Жок. Логистика. Буратино дагы ошол сыяктуу мындай бир эле каармандуу мультфильмдер көп чыга баштагандай, же бир эки каармандуу мультфильм. Конкуренттер чыга баштаган. Конкуренттер ошондой аз. Сүрөт аркылуу Булар ошо Бул жерде кайсыл жагынан Азайтуу максатында көк жана кызыл сары болуп турган. Асан сен жооп белексиң. Ибрагим мырза, ким жооп берет? Асан жооп белексиң. Эми аркылуу варианттар келди биздин ордодон. Ошол вариантты тандоо өзүм моюнумда калды. Биздин оюбузча, биздин команданын ою боюнча ошол мультфильмде кийимсиз тартып башташкан болуш керек. Ошол учурда, азыркы учурда компьютер жасашы мүмкүн, бирок ошол учурда баягындай баракка тартканда, анан баракка тартканда көп краскалар меме кетип, ошонун эмесинен. Ошон үчүн баягы томунду билебиз, жерини билебиз. Мисалы да. Көк жана кызыл болуп ушундай. Биздин оюбуз эми. Сиз Тому жерин негизи Дастан мырза көргөнсүзбү, Ибрагим? Көргөнсүзбү? Көргөнбүз. Убактысына маани бергенсизби, убактысына? Ооба. Канча мүнөттө аяктайт Тому жери? Минутадан 1 минутадан 5 минутка чейин болуш керек адашпасам. Кыса. Караңыз. Булар баягы үнөмдөө максатында, чыгымдарды үнөмдөө максатында, анткени минутта, секундадагы өтө чоң акча турат индустрияда. Натыйжада башында 8 минутта болсо бир серия, ал 7 минутага кыскарып баштады. Андан кийин дагы кыскарып отуруп 6 минутага өттү. Ошентип 50-жылдардан кийин 6 менен 5 минуттан ортосунда мультсериалдар чыга баштады. Голливудда, Америкада. Бул Советтер Союзуна тиешеси жок негизи. Ошол чет өлкөлүк киноиндустриядагы мультсериалдардын компаниялар үнөмү мына ушундай даражада билинген. Алар хронометражды кыскартышкан. Жоңуз тилекке каршы тура эмес. 2-2 кайрадан. 2-2. Костя Герасименко Новоча Баксарс телекөрүүчүлөргө дагы бир упай кошту. Ойлонтулат 5-чи раунд. 5-чи раунд. Жашылайлы. Токотер сөздөр болсо айтат. 5-чи раунд. Бүгүн Ибрагим Топчубаев Премьер-лигага чыгуу үчүн ат салышып жатат. Жана бул эң жакшы мүмкүнчүлүк команда үчүн. Азимбек Матраимов Баткенден силерге каршы суроо берет. Залкар мырза, Германиянын кайсы шаарындасыз? Франкфурт на Майне деген шаарындамын. Франкфурт на Майне. Майнын жээгиндеги Франкфурт. Майенеде. Ал жерде сиз ошону отелде билесизби? Ооба. Отелде. Мен өзүм туризм багытында окудум, биринчи барып, туризм менеджмент. Анан ошол жакта иштеп атабыз. Сизден башка да кыргызстандыктар барбы жокпу ошол сиз иштеген жерде? Кыргызстандыктар жок. Азыр сиз немец тилин кадимки эле сүйлөп калдыңызбы? Ооба. Мен азыр Билерман-ордо ойноп жатам дегенде немесче эмне дейт? Jetzt bin ich in Billermann-Ordo und spiele ich mit meinen Kollegen. Ja, das war's. Dankeschön. Игилик Залкар мырзага. Рахмат. Жана биз суроого айтып келебиз. 1518-жылы, андан нары кетебиз. Явуз Султан Селим хан Шам мамлекетине келет. Шам бул Египет, Сирия, ошол тараптагы өлкөлөр, Шам. Ал жерде Улуя алым Мухиддин ибн Арабидин көз жумары алдында айтып кеткен сыры ачыкка чыгат. Ошол Шам өлкөлөрүнүн биринде. Бул сөздү Мухиддин 270 жыл мурун айткан экен. Ал мындай эле. Сын шынга келгенде, жазып алыңыздар. Сын шынга келгенде мимди табат экен. Ушинтип жазган экен да. Сын шынга келгенде мимди табат. Кыргызчасы сы шыга келгенде эмди мыны табат. Ушундай түшүнсөңүздөр болот. Сы шыга келгенде мыны табат. Эми силерге суроо. Бул айтылган жогоруда айтылган тамгалар эмнени түшүндүрөт? С, Ш, М. Селим Шамга келгенде Мухиддин табат. Бирок ушундай жооп берет. Эмне үчүн? Урматтуу алып баруучу. Жооп даярбы.
урматтуу алып баруучу, убакыттан мурун жооп берип көрөлү. Бул суроого Тимурлан жооп бересиң. Тимурлан Маматов жооп берип көрсүн. Тимурлан. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен келишип аябай шашылыш бирок ойлойбуз так жоопко токтолдук деп. Бул жерде улуу Султан Селим жөнүндө сөз кетип атат. Бул жерде 3 араб таңбаларынын баш таңбалары айтылып атат. Сын дегени син таңбасы бул Султан Селимдин атын назарда тутулуп атса керек. Шысы бул ошо барган жери, аймагы Шам. Жана Мимди бул ушул улуу алым Мухиддиндин аты. Селим Шамга келип Мухиддинди табат дегендей. Селим Шамга келип Мухиддиндин кабырын табат. Демек бул ошондой ишарат болгон. Негизинен жооп туура. 3-2. 3-2 команда 1 минутаны үнөмдөп калды өзүнө. Керектүү учурда муну пайдаланат. Жеңсе дагы үнөмдү пайдаланса болот. Ал эми бонусту команда жеңген гана учурда алса болот. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. 6-чы раунд. 270 жыл мурун айтылган сөздү чечмелеп Селим ошондой кабырына барып зыярат кылып кайткан экен да. Актив дизайнер суроосу келди окшойт. Актив дизайнер сиздерге суроо. Көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар. Бул соода тармагы дүйнөдөгү эң ири соода аянттарынын бири болуп саналат. 2003-жылы негизделген, ал эми 2008-жылы $2,5 миллиард интернет аркылуу соода жүргүзгөн. Жана 800 миллионго жакын товардын түрлөрүн сатат. Өтө көп. Бул тармакка 62 миллион адам катталган. Эми сиздерге суроо. Сөз кайсыл интернет тармагы жөнүндө болуп жатат? Алибаба деген эмеби Алибаба да. Жекма Кытайдын ишкери. Мен билем 99-жылы гид болуп иштеп жүргөн да. 2003-жылы. Али меме Амазонго чейин да. Не сатат ошондо интернеттен 2008 бирок мен ошондо окугам. Ошол Кытайдагы кулачын кенен жая баштаган дүйнө 2008-жылы ошончо миллиард соода боюнча 3 күн тура келет. 2003-жылы Алибаба. Жооп даяр берип. Муну алып баруучу. Убакыт үнөмдөй алабызбы билбейм го, бирок үнөмдөлбөйт. Жооп берип көрө берсин. Алгачкы 5 секундада гана токтолуп калыш керек. Болду. Өзү бар эле жооп, майлем айтып көрсүн. Бул суроого Рысбек уулу Дастан өзү Дастан. Урматтуу алып баруучу, биз бул суроого Алибаба соода интернет тармагында кенен кулачын жайган Алибабага токтолуп атабыз. Джек Маанын негизинин алдында түзүлгөн интернет соода тармагы. Джек Ма боюнча дагы эгер өмүр таржымалын алып карап көрө турган болсок, ошол 2003-жылдары ал учурда аларда Кытай тарапта да соода тармагы кенен кулачын жайып баштаган жылдар болуп, баягы дүйнө жүзүнө Джек Ма ошол учурда ошол Alibaba аркылуу Кытай продукцияларын кенен интернет аркылуу сатып баштап, ошо 2018-жылы өзүнүн баягы популярдуулугун 2008-жылы арттырган болушу мүмкүн. Демек бул Alibaba. Жооп кабыл алынат. Чынында интернет соода аянтчылары интернетте көп бүгүн. Ошол. Урматтуу билермандар. Сөз Taobao деп аталган интернеттеги соода аянтчасы жөнүндө болуп жатат. 3-3 эсеп. 3-3. Аркадан келтирип табыз. 7-нчи раунд. Силер ишкерсиңер, Ибрагим мырза. Ишкерлер мынау маселени өтө жакшы билиш керек. Сиздер Alibaba'нын алдында түзүлгөн же Alibaba менен биргеликте түзүлгөн Taobao компаниясы десеңер өтө так болот болчу.
Жок, жок болбойт. Блиц раунд. 3 суроо 20 секундадан. Жана биз блиц раундга өтөбүз. Ибрагим мырза, команда даярбы? Даяр. Алымбек Бараталиев Кызылкая шаарынан силерге каршы суроо берет. Ала Тоо университетинде окуйм дейт. Суроого көңүл бурабыз. Англис тилдүү өлкөлөрдө бир жактуу сотту, бир жактуу деген кайсы бир тараптын пайдасына маселени чечкен сотту сүрөттөгөн бир сөз айкашы бар дейт. Мындай сот жактоочунун жүйөлөрүн этибарга албай, дароо эле айыптуу өкүм чыгарат. Кошумчалай кетсек, бул сөз айкашында судья айыптоочулардын чөнтөгүнө кирет деген кыйытма дагы бар. Бул көрүнүштү өлкөдө бир нерсеге аябай окшоштурушат. Сиздерге суроо. Сот жана айыптоочуларды эмнеге окшотушкан? Бул жерде эмне жөнүндө сөз кетип жатат? Кетти. Мамлекет налог алат деген сыяктуу. Даима прав боло турган, клиент всегда прав деп ушинтип айтып берет го. Мен турамын дегенби? Мен турам. Тура болгон нерсе көрүнүштү айтып. Бир нерсеге окшоштурат. Көрүнүштү деп бир нерсеге окшоштурат деди да. Көрүнүш. Не көрүнүш? Чөнтөгүнө кирет. Коррупцияны дагы деле. Кенгуру чөнтөгүнө салып атат. Ошондой эмес. Кенгуру чөнтөгүнө салат. Сиз тура эмес айтып дегенби? Же тура эмес кылдыңыз? Ибрагим, бул блиц. Тезирээк жооп бергиле. Ибрагим. Дастан мырза жооп берип көрсүн бул суроого. Дастан мырза. Дастан. Урматтуу алып баруучу, суроо бизге мындай тааныш эмес суроо болду чындыгында. Бирок биз бул копилка, чочконун копилкасы деп койсок. Акча топтой турган. Ооба. Идиш, жооп кабыл алынат. 20 секунддан эң акыркы секундаларында Арукеден бир вариант чыкты. Бул кенгуру эмеспи деген. Анткени кенгурунун чөнтөгү болот жана чөнтөгүнө ал баласын салып жүрөт. Бир тараптуу чечим чыгарган сотторду кенгуруга окшотушкан. Чөнтөгө салган чөнтөк соту депчи. Урматтуу билермандар. Мына ушундай суроо болчу. Алымбек Бараталиев Кызылкая шаарынын тургуну телекөрүүчүлөр тарапка дагы бир упай кошту. Тилекке каршы блиц раунд ушул жерден токтойт. Жана биз оюнду андан ары улантабыз. Телекөрүүчүлөр бир упай алдыга чыкты эми. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Аруке, сиз кайсы университеттесиз? Мен окууну быйылкы жылы бүтүрдүм. Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинен. Кесибим боюнча математик жана информатикмин. Кошумча программирование адистигин окуп, азыр Бишкек шаарында иштейм. Кенгуру жөнүндө сизде ишенимдүү бар беле маалымат? Мен ошо англис тилдүү өлкөдө ошол чөнтөк дегенде бир эле кенгуру оюма келди да. Анан англис тилдүү өлкөлөрдө именно кенгуруларды кезиктирсек болот деп. Сөз айкашы демек бул жерде маселе Австралиядан келген. Ошо сөз айкашы дегенде дагы эки сөз деп ойлодум да, сөз айкашы бир сөздөн көп. Идеяңызда бекем турушуңуз керек эле жана Ибрагимден өткөндө кимге окшоп, Бекназарга окшоп, капитандан мага бериңиз деп алып коюш керек болчу да. Макул, кийинкисинде ошону аракет кыласыз деп ойлойм. Нурланбек Кызайжамал. Урматтуу билермандар, бизнесмен Брюс Бартондун компаниясында эң сапаттуу чыгарылган товар бул бычак жана кескичтер эле. Кескич бул баягы азыр жыгачтан жасалат, мисалы үчүн кандайдыр бир нерселерди коюп алып кесебиз. Анын ичинен дейт, картошка тазалагычтары өтө сапаттуу болуп, алмаштырууну талап кылбагандыктан дээрлик анын товарлары сатылбай калды. Караңыздар, бычак жана кескичтер картошка тазалагычтары өтө сапат болгондуктан сатылбай калды дейт. Бир күнү Бартон ойлонуп отуруп, бычактын туткасын кармаган жерин кайра бир боекко боеп чыгуу идеясын үстүнөн иштеди дагы, башка боекко боеш керек экен, бычактын кармай турган жерин деди дагы, башка боекко боёду. Боегондон кийин анын сатуучулары кайрадан көбөйө баштады. Сиздерге суроо. Алар бул жерде кантип сооданын өлчөмүн көбөйтө алышты? Кетти.
Барбы? Урматтуу алып баруучу. Ким жооп берет? Аруке Тазабек кызы. Аруке. Урматтуу алып баруучу, адашпадык деген ойдобуз. Ушул маалыматты бир жерде окуган элем, жанагы картошка тазалагычтардын сабын именно картошканын түсүндөй кылып краскага боеп койгон үчүн жанагы үй кожойкелери аны арчып атканда мүмкүн картошканын үстүнө коюп же кабыгынын арасына таштап коюп жанагы таппай калышкандагы көп жоготуулар болуп, кайрадан картошка тазалагычтарды кайрадан сатып алышкан. Жооп туура. 4-4 эсеп. Төрт команда дагы бир минуттан үнөмдөй алды. Жана команда да жакшы шанс пайда болуп атат азырча. Бирок ушул шансты канчалык деңгээлде пайдалана алат? Маселе ошондо. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. 9 раунд. 9 раунд. Раунд. Василий Станчук, Беларусь. Урматтуу билермандар, экранга көңүл бурабыз. Сиздердин назарыңыздарда Empire State Building деп аталган имараттын сүрөтү турат. 1931 жылкы фотосүрөт бул. Имараттын эң учунда жана сол жакта эмненидир бекитип койгонбуз. Мен үчүн кызык дейт телекөрүүчү. Нью-Йорк шаарынын тургундары кандай көрүнүшкө назар салды экен ошол күндөрү дейт. 1931 жылдары. Эми сиздерге суроо. Бул сүрөттөн эмнени жашырып койгон телекөрүүчү? Эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Кетти минута. Саат канча чоң ба? Анын жанында нерсе эмеспи мына? Жок, ана алты көп чоң кылып коюптур да, бул кичине. Ошо 31-жылда атпайбы? Бир гана 31-жылда атпайбы? Ошол гана күнүдө атпайбы? Желеги бар эмеспи? Ошол эле Кран эмеспи, кран? Кран? Мына узун болуп чыгып. Кран эмнеге чыгат? Ошол курулуш. Жок. Ушундай бийикке. Жок, суроону башынан. Жок, 31-жылда атпайбы? Жок, такылы эле. 31 жылы. Кран бул жерде ошо элдер жүрүп аткан Элдер көңүл бурат. Ошо 31-жылы. Элдер ошо көңүл бурат атат да. Мен азыр эгер ошол эле күн боло турган болсо мен эме деп атам да, бул жерде. Жок, ошол башынан кошуп турган. Жок, Жок, дагы курулуш дагы вариант. Эмне байрак болушу. Байрак болушу мүмкүн, туучу. Өздөрүнүн логосу бар да. Эми ушунда эми пример чоң болуп калганда аталат экен, атайлап чоң кылбаса, ол жерге манер эле. Кеде факт болбой калат да. Жанагындай көргөмдө мындай фотого түшкөнчө ушундай бир чоң кранга отуруп алып общий түшкөн да фотогочу адын курулушчулар. Отуруп алып түшкөн. Мына ошол убакта эң бийик здание болуп атпайбы 1931-жылдарда. Ошонун тушунда курулушпу? Кран. Именно кран. Мына узун болсо эгер кран. Не жашырылган? Не болушу мүмкүн ошондо? 31-жылда атат, эми. Ошол жылы же ошол стройкасы мен бүткөн бекен ошол жылы, а? Ошол жылы Стройкасы мүмкүн бүтүп ошол жерге курулуштуруп ошол жерге түшкөндүр, а, сүрөткө? Байрамда аткандай. Не кылайлы? Убакыт алайлы. Ибрагим мырза. Ибрагим. Тасамыр. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Залкар Аманов жооп берип көрсүн. Ошол кран, ошол Залкар мырза. Урматтуу алып баруучу, биз командабыз менен келиштик. Туурабы туура эмес билбейбиз. 1931-жылы деп атат. Ошол убактагы эң бийик карап көрсөк фотодон эң бийик имараттардын бири болуп эсептелип атат. Анан бул жерде чоң кылып тосуп койгонубузга жараша биздин логика боюнча кран деп эсептеп атабыз. Жана ошол убактагы курулушчулардын урматына кранды орнотуп коюшкан. Ал көп адамдар курман болушкан да, куруп атканда. Ошого кранды коюп, балким же курулушчулардын эмелерин, сөлөкөттөрүн коюп коюшканбы. Кран. Курулуштун урматына. Каза болгон курулушчулардын урматына крандын айталык ошол жүк көтөрүүчү тарабы, ошону коюп коюшкан. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Шуну алып койсоңуз келе. Туура белгилеп өттүңүз. Улуу депрессия жылдары, ошол жылдар Америкада 31-жылдары, 32-жылдары, айрыкча 32-жыл.
31-жыл дейлик. Адамды асып койгон да. Кран менен. Туура жооп. Empire State Building Өзүм не билем азыр. ошол улуу депрессия аябай күчөп турган учурда асман тиреген имараттар куруу аябай мындай жарыш болгон да. Кимден өтүп ким курат экен, кимден өтүп ким курат экен депчи. Жана эң бийик имарат ушул болуп атат. Жана бул жерде эмне болушу мүмкүн? 102 кабат, эң үстү 102 кабат деп эсептелет. Бул жерде эгерде кранга карай турган болсок, мынчалык узун кран болушу физикалык жактан мүмкүн эмес, анткени кулап кетиши мүмкүн. Экинчиден физикалык ченемдерге каршы келип калышы мүмкүн. Кранды мындай турушу, жазып койгон болушу мүмкүн. Кран бийик турушу мүмкүн, бийигирээк. Бираз кыңкайышы мүмкүн, бирок мындай нормально. Эмеде абалда турушу кыйыныраак. Ошол атын жазып койгон. Эми сиздерге биз ошол тосуңду алып туруп, оригиналын көрсөтөбүз сүрөттүн. Атын жазып койгон. Урматтуу билермандар, эмнени көрүп турасыздар? Дирижабль көрүп турасыздар, урматтуу билермандар. Дирижабль. Ошол кездери дирижабль менен учуп жүрүү, дирижабль куруу аябай популярдуу болгон жана Empire State Building'дин эң чокусунда адамдар дирижабльга чыгып түшүү үчүн атайын тепкичтерди орнотушкан. Атайын ушул жерге келип адамдар дирижабльга чыгып, анан айланып, эс алып, анан кайра ушул жерден түшүп кетишкен. Анткени дирижабльды өзүнчө бир эме кыла турган жер өзү бул жерде проблема болуп атат. Ошол узундукту сиздер мында бир жана тегеректин бир көрүнүшү, мында карасаңыздар, бир сиздерге бир дирижабльдин бир элесин бериш керек эле дейм. Кран бул жерде физикалык нормага туура келбейт мындай турушу. Жана бул дирижабль жөнүндөгү суроо болчу. 5-4 урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар. Телекөрүүчүлөр бир упай алдыга чыгышты. Маселе олуттуу. Маселе олуттуу. Команда же 5-5 болот. Же 6-4 болот. Бехрус Бердалов Өзбекстандан силерге каршы суроо берет. Команда кандай ойноп атат, Алишер мырза? Азыр өтө бир олуттуу раундка келип калдык да. Негизинен жакшы эле ойноп атышат. Бир байкагандай ушул ишкердик менен алектенген адамдар бир аз илим алуунда бир аз токтотуп койду окшойт го менимче. Изденүү, китеп окуу бир аз азырактай болуп атат жигиттерде. Биз билебиз, мындан 5-6 жыл мурун ойногон жигиттер аябай динамикалуу, күчтүү маалыматтар менен, информациялар менен бөлүшчү да. Азыр андай бир аз байкалбай турат. Ийгилик каалайм, дагы изденишсин, оюнда дагы шанс бар. Ишкерлер өз негизи китепти көп окуш керек. Ооба. Негизи. Бирок багыты башка болуп кетет окшойт, мен байкашымча. Жалаң эле бизнес жөнүндө. Ошондой болот окшойт дейм да. Азыр дагы шанс бар, бирок ийгилик каалайбыз. Ийгилик болсун. Жакшы шанс бар. Америкадан Японияга. Кечирим сурайм, бирок сумоистердин кийими ушул болгону. Япониянын профессионал сумо ассоциациясында 1000ге жакын расмий мүчөсү бар. Анын арасында 800ге жакын сумо балбандары, аякаталар же машыктыруучулар, андан калганы киоджи, булар калыстар, жана юбидаши жардамчы калыстар, жана ошондой эле такаямалар дагы бар. Жогорудагы япон сөздөрүнүн котормолорун айтып келдим дагы, такаяманы которбой койдум мен. Такаямалар күрөшчүлөрдүн физикалык жана руханий абалын текшерүүчүлөр деле эмес, эгерде ошентип ойлосоңуздар. Бирок сумоисттерге керектүү бир кызматты көрсөтүшөт. Эми сиздерге суроо. Такаямалардын кызматы бул жерде кандай? Сумочуларга алар кандай кызмат көрсөтөт? Кетти минута. Шамалаткычпы? Массаж кылгандар.
Жок, логистика болбой калат да. Булар жаңа бутуна жетпей калып, бут кийимин Ошондой болушу мүмкүн да. Кийиндирип коюучу деп коелу ушунда. Жалпы жамааттан дагы. Тамакты да кол менен кашыкка. Дагы варианттар. Ошо майда чүйдө мындай нерселерди кармай алышпайт. Эми негизи эң чоң эле эмеси, по-моему, бутуна бутун байлагандарынан карасаңар башкача экен. Демек ол байлашы бардыгы ошол немеде. Кийимин байлаган же болбосо кийиндирчи деп коелу. Жардамчы. Чачын байлаган. Андан башка жана Азыр биринчилерди кимдерди жазыңар? Эмне жазыңар? Жалпы 1000 адам бар экен, анын 800-ü балбандар болот экен. Анын арасында машыктыруучулар бар, калыстар бар, анан жардамчы калыстар бар, анан Тролле ошол жардамчы деген болгон жок, а? Ооба, калыстар, анан жардамчы калыстар бар. Машыктандырып жем күч берүүчүлөр десек ал машыктыруучу бар да. Машыктыруучулар башка калыстар. Тамак даярдап берүүчүлөр дагы өзүнчө бир маселе болуп чыгат. Бул эме деди го, алар физикалык Мүнт алайынбы же, жооп бербейлиби? Мүнт алайлы. жанында ар дайым коштоп жүргөн Формуланы бүктөп бераткандар эмес, формуланы бүктөп кийиндирет. Сумочуларга эле жооп бербейлиби? Ошода ошолордун кийимдери бутунасын азыр Талкууну токтотобуз. Урматтуу алып баруучу, биз Ордодон жардам алып көрүүнү туура көрүп турабыз. Ушул момент пайдаланып калайлы. Ордодогу ойлорду. Урматтуу Ордо, жакыныраак келиңиздер. 20 секунд убакыт берилет. Кетти. Кийимдерин эле байлагандар. Кийимдер пут кийимдерди дегендер туура калат болчу. Ким жооп берет? Ошол байлагандар. жардамчылар, жеке жардамчылар. Чыгып калса тургузат. Такаяма деген кийим чыгарчу компания бар дейт Японияда. Ошол. Ордо 20 секундда өттү. Жардамчылар дейли. Негизи жалпы сөз менен жардамчылар. Ооба. Ибрагим ким жооп берет? Ибрагим. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Аруке Тазабек кызы жооп берип көрсүн. Ордодон. Ушунча мырза туруп Аруке жооп берет. Жооп берчи Аруке? мындан кийин Аруке деп. Сумочуларды ошол жанагы көп нерсеге эби жок деп уккан элек. Биз жанагы тамакты дагы алар кол менен жашайт, кашык менен жей алышпайт, кашык кармай алышпайт. Анан семиздигин эске ала турган болсок, булар ошол артына байланып турган кийимине дагы мынтип өздөрү байлай алышпайт да, артына колдору жетпейт. Ошондой эле бут кийиминин дагы боолору бар экен, бут кийиминин дагы боосун байлай албашы мүмкүн, колдору эп келбейт же колдору кыска болушу мүмкүн. Ошого кийимдерин жана бут кийимдерин оңдоп тура турган адамдар деп, жардамчылар деп эсептейбиз биз. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Такаяма деген автоунаалар үчүн май чыгарган компания дагы бар. Японияда. Анын филиалдары Кыргызстанда дагы бар. Бренд бар Такаяма деген май чыгаруучу. Кийим дагы болушу мүмкүн. Кийим чыгарган компания. Ордон да жардамын көрдүк. Аруке жакшы эле жооп берди. Изденгени жакшы. Бирок мен Арукеден бир сөздү күттүм. Ошол күткөн сөздү Аруке айта алган жок. Айта алган жок эмес, айткан жок. Аруке бутун айтты. Бел боосун айтты. Бирок жогору чыга алган жок. Такаямалар сумо балбандарын чачын түйүп берет. Урматтуу билермандар. Булардын чачын түйүп күрөшкө даярдай турган адамдар булар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, бүгүнкү оюн 6-4 эсебинде жыйынтыкталды. Жана Ибрагим Топчоевдун командасы Тилекке каршы дагы бир ирет Премьер Лигага чыга алган жок. Жакшы мүмкүнчүлүктөр бар эле командада. Чач түйүү деген сөздөр айтылды, бирок расмий жоопто Тилекке каршы бул сөз айтылбай калды. Баарыңыздар билесиздер. Оюн жыйынтыкталды. Эми биз оюнга жыйынтык жасайбыз, анализ жасайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, оюн тууралуу билермандардын пикирин угалы. Команда кандай ойнойт жана команданын курамында кимдер бүгүн өзгөчө оюн көрсөтө алды? Биз бүгүнкү оюнда жеңишти күттүк эле. Ошончо 2 минутта үнөмдөлгөн минутасы бонусу деле иштетилбей калып кетти. Өзү
команданы жакшы топтоптур Ибрагим, күчтүү команда. Анан болбогон жерден алдырып коюшту, өкүнүчтүү. Анан оюнда бүгүнкү мыкты оюнчу деп Арукени эсептейм. Рахмат. Алишер? Суроолордун деңгээли дагы бир аз жогору өткөн десек байкасак болот. Анан билермандарда ошол бир аз ошол биргиликтүү командалык бир дух жетпей калды, бир азыраак даярдыктын аздыгында байкасак болот да. Бүгүнкү оюнда мыкты деп Арукени тандайбыз, сөз жок. Даярдыгы өтө мыкты. Рахмат. Команда эгерде ушул курамды сактап калса, бул жакшы курам. Ордодо чыккан ушул жерде айтылган идеяларды, туура жоопторду тандабай, туура эмес жоопторду айтып алдык. Ошол жалпы эле интеллектуалдуу коом өнүгө берсин. Буюрса, насип болсо, кийинки оюндарда көрүшөбүз. Жалпылап айтканда, бүгүн жеңебиз деген эле менде эме бар эле. Ой жана ишеничтүү. Бирок жеңилип калдык. Караш керек съемканы. Мындай эгер оюн болсо, биз да кийинки оюндарда катуу эле мындай мемелерге жол бербейбиз да. Кайсы суроо, Ибрагим мырза? Кайсы суроо бар? Картошканын арчыбай турган бычак маселесинде ошол суроо жакшы суроо болуптур. Ал эми мыкты оюнчу катары бүгүн бул жерде Аруке Тазабекова. Арукеге дагы актив дизайндын кичинекей белегин акча жасатууну биз уйгарабыз. Чоң рахмат. Аруке изден окун жана кийинки оюндарда активдүү болушуңа биз тилектешпиз. Ал эми оюндун акырын биз ар дайым позиция менен жыйынтыктайбыз жана адаттагыдай эле бар болгон шириктери студияга. Бар болго чоң рахмат. Адал таттуу дайыма жааган продукциялар менен бизди жана билермандарды кубандырып келет. Ишине ийгилик каалайбыз жана баарыңыздарга мыкты суроолор күтүп кала бермекчибиз. Көрүшкөнчө assalomu alaykum. Аман болуңуздар. Билек күчкө бирди жыгат.